Көкбөрү боюнча 9 май мелдеши болобу. Көкбөрү боюнча жылына болгону 3 гана чоң мелдеш өтөт. Анын бири 9 май жеңиш майрамына арналган турнир. 2026 жылы бул иш-чара болобу азырынча белгисиз. Командалар 9 май турнирине машыгууну баштаганына дээрлик 2 апта болуп калды. Ага катар бир нече командалар кызуу даярдыктарды көрүүдө. Бирок тилекке каршы апрелдин ортосу болуп калганына карабастан турнир болобу болбойбу маселе чечилбей турат. Учурда федерация мелдешти өткөрүү боюнча уруксат чечимин күтүп турган чагым. Улуттук оюнубуздун кыскарып жатышы өкүндүрөт. Эгемендүүлүк кубогу быйыл көчмөндөр оюндарына байланыштуу өтпөйт. Андыктан дал ушул эл аралык мелдешке даярдык катары деле 9 май турнирин өткөрүп койсо сонун болмок. Жеңиш кубогун өткөрүп, оюнчуларды жана аттарды текшерип, улуттук кураманы түзбөсөк, өзүбүздө өтө турган 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жакшы жыйынтык көрсөтпөй калышыбыз мүмкүн. Алдыда жакшы жаңылык болуп, 9 май турнири болот деген жаңылыкты угуп калабыз деген ишеничтемин.